Кетмен төбеге арым, аралап тоқым өскен жер, орынсыз жерден байбалап 15 жылға кескен жер. Кыргыз айтыш өнөрүнүн өнүгүшүнө барандуу салым кошкон Актаңдай акын Замирбек Үсөнбаев быйыл 70 жашка толду. Алып таланттардын далайынан ак бата алып, өнөргө бармактайынан аралашкан талант учурда ден соолугуна байланыштуу үйүндө ардактуу эс алууда. Өчүн алып манап, тоқым талабына жеткен жер. Ата жолун улап айтыш өнөрүнөн ата калган Үсөнбаев арттагы жылдарына кылчайып өнөргө келген жолун айтып отурду. Биздин үйдөн киши үзүлчү эмес. Анан бу аксакалдар шерне жешчи. Мен колго суумай чуктачу эмесмин. Анан атамдын жанында отуруп, бирөө комуз чертет, бирөө ырдайт. Бирөө дагы тарыхый сөздөрдөн санжырдан сүйлөйт. Ошонун баары азбы көппү билинсе билинбей отурса да кулакка сиңип, мээге сиңип калды да. Анан мисалы мен Осмонкул атанын ырдаганын уктум. Саакбай атанын манас айтканын уктум. Карамолду атанын сынган бугу менен ибарат черткенин уктум. Молдобасан аксакалды көрдүм. Ушинтип сүйлөп атсам бир жерде бир кудул бала суроо берет мага. Токтогулду көрдүңүз беле деп. Мен айттым, жок, көргөн жокмун деп. Эмнеге көрбөй калдыңыз? Мен филармонияга кирген жылы иши Сибирге айдалып кетти деди. Үсөнбаевдин талантынын калыптанышына атасы Алымкул Төкмөнүн, айрыкча энеси Назимдин таасири күчтүү болгон. Кезинде акын Токтосун Тыныбеков, Мамбет Таранчиевтердин үлгүсүн алып, Эстебес Турсуналиев, Ашыралы Айталиев, Тууганбай Абдиевтер менен катарлашырдаган. Филармонияга келгенде Эстекең, Токоң, Тууганбай аке, Ашкемдер, Мамбет Таранчиевтер болуп турган кез болчу. Сен кой ото, мен ырдайм деген. Шуларга келип кошулдум да мен. Анан Ашкем айтып калды, чай алып кылдым баласы. Сен өзүң акылдуу баласың. Бизден үйрөн. Жакшы жактарыбызды өзүң жакшылап үйрөн, анан жаман жактарыбызды өзүң деле үйрөнбөйсүң. Бизден көп нерсе бар деп калчу. Айткандай, алды менен 30 жылда иштедим. Азыраак иштегендер менен 15 жылда иштедим. Көп нерсе үйрөндүм. Кыргыздын аккан суулары казагым ичер сок болсун. Быйыл акындын 70 жылдык мааракесинин алкагында бир катар мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралар пландалган. Маселен, август айында 15-ил аралык кыргыз-казак айтыш өтүп, Боордош эки элдин акындары анын эмгегин таңтаган. Эми алдыда Үсөнбаевдин чыгармаларын аткаруучулар арасында да чоң сынак өткөн турат. Анын жүрүшүн кеңешүү үчүн өзү таптаган шакирттери күн алыс келип, устатынан кабар алып турушат. Кандайсың, ай? Саламат, кандайсың? Тойлук болсун. Рахмат. Келгиле отуруңуз. Бул сынактын өтүшү да сыркоолоп турган акындын көңүлүн көтөрүүдө. Өзү баш аягы 55 жылдан ашты чыгармачылык жолго түшкөнүмө. Анан мунун конкурстун болгону мен үчүн аябай жакшы бир жаңылык болуп атат. Көптөн бери жүрөгүмдө эңсеп жүргөн нерсе ишке ашып атат да. Анткени акын деген бул биринчи акын, экинчи комузчу, үчүнчү аткаруучу. Керек болсо манасты да айтып жибериш керек. Анан акыркы жылдарда ушу солгундап кеткен да. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдары айтыш өнөрү Ашыралы Айталиев, Эстебес Турсуналиев, Тууганбай Абдиев, Замирбек Үсөнбаевтан кийин токтоду окшойт деген кептер эл ичинде арбын айтыла баштаган. Мындан улам Үсөнбаев 1993 жылы Бүбүсара Бейшеналиева атындагы искусство институтунда акындык өнөрдөн сабак бере баштаган. Учурда ал таптаган жаңы муундун таланттарынын катары калың. Жеңүжок атабыздын Көксүлүү деген чыгармасы бар. Ушул Көксүлүү деген чыгарманы керемет кылып иштеп чыккан агайыбыз. Алгач агайдын оозунан үйрөндүм эле, бир-эки куплетин ырдап.
Aşıkmın sizdey perige Aytalbayım sırrım demigen adamdı mınca kıynavay ayttırvay bilsen emine Eyde. Kızıgam sizdey perige kıynalam çındap demige İşini mınca gügüzböydeki kıynavay bilsen emine Замирбек акындын алгачкы шакирттеринин бири. Белгилүү дастанчы Өмүрзак Кайыпов андан түгөнгүс таалим тарбия алганын айтат. Агай биздин устатыбыз бир нерсе аткарып атабы же жөнүндө турмуштук сөз сүйлөп атабы бир терең философия жатат. Мен ойлойм, аны агай өзү деле чыгарып аткан жок. Бул киши өнөрдү чебер баптап баккан үчүн агайыбыз улуулардын өрнөгүн эч жоготпой уңгузу менен алып калган үчүн ошол барктуу нарктуу сөздөрдү бузбай сүйлөйт. Ey barakelde. Kara taştın engilçek, kalkıraday gelinçek Kakırıp oyna gülüşü tebe dur selkincek Selkincekti teb albaytan sendey gelin erinçek Tebeli vergin selkincek, tep bilip boy gelinçek Selkincekti teb albaytan sendey gelin erinçek Ay barakelde de. 91-жылы мен как раз армиядан келгенде жаңы топ түзүлүп аткан экен. Баардык ошо жаш балдар бизде окуп бүткөн. Анан агай менен ошол чыгармачылыкта 20 жылдан ашык ошол чогуу жүрдүк гастролдордо, ар кандай чоң иш-чараларда. Агайдын адамгерчилиги өтө жогору. Баягы атанын уулу болгон үчүн бизге да ошондой тарбия берип, баягы чыгармачылыгың канчалык өркүндөп турса да адамгерчилигиң жанагындай чатак болсо ал сен бааланбайсың. Ушундай аталык эмесин айтып жүрдү да. Aşıkmın sizdey periге Aytalbayım sırrım demigen adamdı mınça kıynavay ayttırvay bilsen emine Kızıgam sizdey periге kıynalam çında demige Kişini mınça çurkatpaydegi kıynavay bilsen emine Үсөнбаевдин дагы бир шакирти Манасчы Самат Көчөрбаев устатынын 70 жылдык мааракесине арналган иш-чараларды уюштурууну колго алгандардын бири. Ал акындын мааракеси башка юбилейлерден бир топ айырмаланарын айтып, алардын маанилүүлүгүнө токтолду. Казы карта жеп, той кылып, анан тарап кеткен учурларга эл тарабынан бир сын айтылган жагдайлар бар да. Бунун айырмасы агайдын эмгектери боюнча илимий макалалар жарыяланып жазылып атат. Мына келаткан конкурстун өзүндө канчалаган балдар азыр ушул 1 миллион байге сайылгандыгы үчүн ушунун артынан канчалаган балдар агайдын баскан изи менен басып улуу өнөргө баш байлап, улуу өнөргө баш багып атат. Өмүр деген турбоек өтөт да кетет, дыр коет. Бул кишилер менен мактанам. Себеп дегенде Замирбек Үсөнбаев бул 6 критерий менен өзү тарых жазган, таланттан бүткөн тал чоку. Биринчи кезекте атанын уулу Алымкулдун баласы деген аттын өзү канчалык. Экинчи кезекте Залкар Төкмө. Себеби 4-түн бири, 5-тин бири деген эл берген баа бар. Үчүнчүдөн бул киши дастанчы. Төртүнчүлөрдөн бул киши педагог. Бешинчиси нарктуу аксакал, карыя. Алтынчысы татыктуу ата жана сүйүктүү жубай экендигин көрсөк болот да. Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Замирбек Үсөнбаев өмүрлүк жары Саадат Үсөнбаева менен түтүн булатканына 50 жылдай мезгил болду. Бул арада алар 5 баланы, 10дон ашык небере чөбөрөнү тарбиялашты. Мен өзүм политический институткам, точно наукадан бар таң калсат ошол точно наука неп жүргөн акынга чыгып калган деп. Анан кандайдыр жылдызыбыз келишип, мындай сөзүбүзгө түшүнүп, анан мурда Советтер Союзунда командировкасы жаш кезде аябай көп болду да командировкасы. Иши ушундай болгондон кийин эме күтөсүң да, анткени мындай жаман неме болгон жери жок да, бар өзүм каалап бири-бирибизди баш кошуп аткандан кийин. Анан жаштар чыдамкай,
күтө билген, сабырдуулук, ыймандуулук керек да азырчы. Бул турмушка жеңил ой менен карабаш керек. Мен акыл айтайын деп өткөзүп өзүм башыман өткөндү айтып атам да. Түшүнгөн мына эжеңер менен 50 жылга чукулдап калды баш кошконубузга. Бул ошо түшүнгөн бири-бирине баа бергенде, бири-бирине жүрөгү таза болгондугунан келип чыгып атат деп ойлойм. Апам айтып койчу, балам, атаңды алым кул кылган менмин деп. Анан кандай десем, эми өзүң эле ойлойчу. Мен бирдеке күнү эле улак мейсин жей берсем, атаң ушундай чыгармаларды жарата алат, жарата албайт болчу. Айтылуу Токтогул Сатылгановдун шакирти Алымкул акындын уулу Замирбек Үсөнбаев чыгармачылыкка 12 жашынан тарта аралашкан. 1968 жылдан Кыргыз мамлекеттик филармониясында иштеген. 1979 жылы Ленин комсомолу сыйлыгынын лауреаты болгон. 1986 жылы Замирбектин Ырлары аттуу жыйнагы жарык көргөн. Чыгармачылык жолунда мурдагы СССРдин аймагынан сырткары АКШда, Японияда, Кытайда, Швецияда, Түркияда жана башка өлкөлөрдө гастролдо болгон. Жашты кезең өткөн соң дей, жалынсаң келбейт күндө. Тебеле берген селкинчек аттеп кирип кой келинчек. Селкинчекти теп албайтан сендей келгенинчек. Максатжан Газиев, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык, Бишкек.